Бакыт, сөз сизде. Рахмат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин, принциптерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган. Ал эми азыркы колдонуудагы конституция 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу шайлоочулардын колдоосуна ээ болуп, 5 майда президент Садыр Жапаров ошол конституциянын редакциясына кол койгон. Мына ушул конституция тууралуу биз маектешүү үчүн юридика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, Жогорку кеңештин 4-чакырылышынын депутаты Турдукан Жумабекованы студиябызга чакырганбыз. Турдукан Абдукаримовна, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай 1993 жылы 5 майда конституция кабыл алынгандан кийин бир жыл өтпөй эле 94-чү, анан 96-чы, 98-чи жылы 2 жыл өтүп, андан кийин 2001 жылы, анан 2003 жылы баш аягы болуп ушул 5 жолу конституция алмашкан экен. Оңдоп түзөлүп толукталган экен. Бул табигый көрүнүшпү, же болбосо болуп турчу көрүнүшпү, же болбосо бул адамдардын каалоосубу? Эми бул Кыргыз өлкөсүнүн, Кыргыз элинин bir өзүбүзгө багыт издеп, башыбыздан bir ушундай bir тарыхты өткөрүп жатабыз да. Баягы айтат го Кыргызда 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы деп. Мына ушунун алкагында биз өнүгүп келатабыз. Эми мен сиздерге дагы ыраазычылык билдирип кетем. Баягы бөдөнүн сойсо да касапчы сойсун дейт да. Эми ошо конституция боюнча 2010 жылы ушул бирден бир баш мыйзамдын илимий практикалык түшүндүрмөсүн жазып келген адис катары мен дайыма ушул конституция 5 майга карата ушул журналисттер чакырат, мен дайым ушу түшүндүрмөнү, ушу тарыхты айтып башынан айтып келатам. Эмнени айтмакмын? Ушул 5 майда 93 жылы ошо бир конституциябыз 1 жылдын аралыгында жазылган, элдин талкуусунда 1 жыл болду. Бунун баарын мен айтып келе жатам. Бул чындыгында абдан дыкат элдин дагы талкуусунда болгон, абдан ар тараптуу негизинен ошол доордун чакырыктарына, талаптарына жооп берген эң сонун негизги биздин баш мыйзамыбыз болгон. Бирок тилекке каршы ошондон бери эле 94 жылы өзгөрттүк. Кээ бир жылдарында, 2000 жылдарында, 1 жылда 2 жолу өзгөрткөн убактарыбыз болду. Көбүнчө биздин өзгөртүүлөрүбүз тилекке каршы, айтып эле ачык, биз илимий көз карашта таамай айтып, көзгө сайып айтып, жана жазып келе жатабыз. Негизи биз баягы окумуштуу болгондон кийин ушундай тепки жесек дагы, кандайдыр бизди кысымга алса дагы, мен айтып келип отуруп, мен ойлойм, ошондон биз акырындан түздөлүп, жана баягы кемчиликтерди артка калтырып келе жатабыз деп толук айта алат элем да. Эмне себептен? Анткени биринчиден конституцияны кабыл алабыз дагы, мыйзамдарыбызды, конституциялык мыйзамдарды, тармактык мыйзамдарды биз баш мыйзамга дал келтирбейбиз. Мен өзүмдүн эле тажрыйбамда 2007 жылы 4-чакырылышта депутат болуп, ушул кылмыш процессуалдык кодекстин бир топ беренелерин баш мыйзамга дал келүү, шайкеш келтирүү үчүн абдан убара тартып 18 өзгөрүүгө жетиштим. Бирок анда дагы өзүнчө бир парламенттин дагы пайдубалында, ошонун ичинде дагы өтө бир чоң бир башкача бир оюндар болот экен. Ал баягы укук коргоо органдарынын, ошол эле сот тармагы, ошол эле ички иштер тармагы, прокуратура, кээ бир сот тармагы кээ бир беренелерди, кайталанган беренелер болот. Баш мыйзамга шайкеш келбеген жерлерди өз кызыкчылыктарына колдонуп жиберген учурлар болот. Ушуларды баягы шайкеш келтирүү менен алек болууда дагы мындай буттуу суулар да болот экен да. Ошон үчүн бул конституцияны айтат элем да, бул конституцияны кабыл алганда баягы бир Куранды кырааты менен окуп, ушунчалык бир илимдүү аалымдар окуганда ыйлап жиберебиз го. Ушунчалык жан дүйнөңө таасир этет да. Мына
биздин кыргыздын баш мыйзамы да ушундай бир мекенчилдик, ошол конституциябыздын беренелерин окуганда жан дүйнөбүз титиреп, ошого биз төбүбүз бир көккө тийгендей өзүбүздүн баш мыйзам менен сыймыктана турган баш мыйзам жаралыш керек негизинде баягы көч бара түзүлөт дейт. Бирок ушул сиз айтып келген жанагы 10 жолку өзгөрүүлөрдүн арасында көп эле ушу ыйгарым укуктарды, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары, президентибиздин ыйгарым укуктары, сот тармагынын ыйгарым укуктары, ушул ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнүн эле ортосунда келип жүрдүк да. Анан эми акыркы мынагы сиз ушул 5 майдагы азыркы биздин жашап аткан баш мыйзамда чындыгында ошол биздин жанагы 2010 жылдагы баш мыйзамыбызды айтып кетеличи. Ушул 2010 жылкы баш мыйзамыбыз бир айдын ичинде жаралган. Бир айдын ичинде жаралып 61 декрет чыккан. Бул эми мына тарых көрсөткөндөй бул мыйзамсыз жолдорго барганбыз. Ошол бир уч топтун кызыкчылыгын карап калган. Ошол бир уч оппозициянын кызыкчылыгы болгон. Тарыхты мен ошол кезден баштап эле, ошол учурдан баштап эле айтып келатам. 11-жылы эле өздөрү 2010 жылы баш мыйзамды кабыл алып алып, 2020 жылга чейин мораторий болсун. Болду, ушул 2020 жылга чейин өзгөрбөсүн деген мораторийди жарыялап алып, 2011 жылы чыгып эле элге трибунадан айтып чыгышты. Ошол эле өлкөнүн жетекчиси. Мен бул баш мыйзамга ишеничим жок деп. Бул тарых. Мен числосун дагы айта алам. 4 май 2011 жыл. 2010 жылы кабыл алып, 2011 жылы кайра бир жылдан кийин ушундай. Эми бул катачылык, бул тарых, бул биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Эми азыркы баш мыйзам мына ошолорду айтып жүрөбүз да, биз айтып жүрүп атабыз. Илимий көз карашта мен жазып келатам, ошентип эле сайрап келатам. Ошонун бардыгы эле ушу кемчиликтерди оңдоого өзүнүн таасирин тийгизип жатат деп айтат элем. 2005 азыркы жашап жаткан баш мыйзамыбыз элдин талкуусунда болду. Бир топ биздин элибиз чогулуп өзүнүн ар бир сунуштарын киргизди. Курултай деген ушул органды бир топ биздин топ аксакалдарыбыз суусап, ушундай бир органды киргизип алсак, бир элдин үнү жетет эле. Бул эми курултай деп дагы айтканыбыз, ушу парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын баягы элдин ичиндеги көйгөйдү баягы сүттүн үстүнөн баягы каймакты калпоо алгандай калпоо алып келип туруп, ушу элге жетишпей аткан, элдин ушул экономикасын, социалдык жактан маселелерди чечип берүү жагына мыйзамга көбүрөөк көңүл бурбагандын эсебинен ушундай курултай органдарын чыгаралы деген бир элдин бир далаалаттаны да. Мына ушул кемчилик, ушул суусоолор, ушул каалоолордун бардыгы камтылды. 21 азыркы биз жашап аткан мыйзамга камтылды. Мурунку 2010 ушул сиз айтып аткан 10 жолку өзгөрүп аткан баш мыйзамдарга да биз айтып атабыз. Эмне үчүн бизге ушул мыйзамдар, баш мыйзамдар баягы жамгырдан кийинки козгарандай болуп кабыл алгандан кийин эмне үчүн биздин өкмөттөрүбүз, ошол убакта өкмөт деп аталчу, азыркы мыйзам боюнча кабинет министров деп өзгөртүп алдык. Ошондо өкмөт деле, башка тармактык министрликтер деле ушу талкуулабай, өздөрүнүн мыйзамдарын тезирээк ошол баш мыйзамга дал келтирип, шайкеш келтирбей, ушул жактары бир өлүк бойдон калып атты да. Азыркы учурда мына ушуну айтып атып, азыр мына шайкеш келтирип атышат. Парламент ушунун үстүндө бир топ иштерди жүргүзүп атат. Баягындай ол өлүк болуп аткан жери жок, эми баягы дароо эле бардыгы 100% бар болуп кетти дегенден алысмын, бирок мунун үстүндө иштер жүрүп атат.
Конституция кабыл алынардын алдында бир топ ошо кабыл алынгандан кийин бир топ багыттарды, бир топ пландарды алдыга коюп туруп, анан мынау реформаларды ишке ашырышыбыз керек деген максаттарды койбодук беле? Маселен, сот реформасы, социалдык жашоо, тиричилик, жашоо минимумун өйдө көтөрүү маселеси, мына эки социалдык жашоого тийиштүү, мисалы жөлөк пулдарды, пенсияны, айлык маселесин көтөрүү деген сыяктуу. Элдин мынау трансформация иштери бүтпөй, кызыл китептерин колуна ала албай жатышты эле, мына ушул сыяктуу иштерди жүргүзөбүз дешти эле. Бүгүнкү күндө сиздин пикириңиз кандай буга? Эми менин пикирим эми чынын айтканда, президентибиз башка жанагы 2010 жылдагы мыйзам, баш мыйзамга мурунку ушул баш мыйзамдардан өзгөчөлүгү ушунчалык чечкиндүүлүк менен, эрки менен, коркпой туруп бүткүл жоопкерчиликти мойнуна алгандыгында муну баса белгилеш керек. Алды мойнуна барандуу, көлөмдүү, чоң проекттерди баштады. Абдан чоң далалаттан чоң маселелерди, социалдык, экономикалык жака көп көңүл бурулуп атат. Баягы өзүңүз айтып аткандай, баягы конуштар, жер маселесиндеги, бул баягы кыргыздын бир макалы бар го. Ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз дегендейчи, ушул көп нерселер ачылбай, бекилип, чирип, сасып турган нерселер баягы ушунчалык чыгып атат да. Дагы көп, бул чет эле. Мен ойлойм, четинен ушунун бардыгы чыкса, бардык тармактарда ушинтип баягы ачылбай туруп, бекилип турган нерсенин бардыгы, бычылбай турган нерсенин баары кайра бычылып, ачыкка чыкса, мындан ары бизде өнүгүү жана элдин бир ишеними болот го деп, элдин ишеними такыр кетип калганда, эми жанагы айтабызбы, билим тармагы, укук коргоо тармактарында дагы мыйзамдардын, биздин көп мыйзамдарыбыз негизи гранттын эсебинде болуп калганда, мына ушуларга чекит коюлуп, чекесинен ушуларга бир бул деген тамырлашып кеткен нерсе, бир эле күндө ушул мына жаңы баш мыйзамды кабыл алдык деп туруп эле, анан кийин ошонун эле ушул бир жылдын ичинде эле мунун баардыгы ордуна келип калуу өтө кыйын нерсе. Бул өтө тамырлашкан, бул жерде кадр маселеси дагы бизде бир туура эмес болуп аткан сыяктуу мага сезилет. Ушул президент ушунчалык мага сезилет, далалаттанып бардыгын эле бир эле аз эле убакыттын ичинде ошол жаңы шаарларды куруп, ГЭСтердин баарын куруп, жолду куруп, темир жолду куруп, ушул коопсуздук маселелерин дагы, ошо ички сырткы коопсуздуктарды дагы башка чоң өлкөлөр менен да тең ата сүйлөшүүлөргө ушу бардык жака жетишсем экен дегендей мага бир сүр көрүнөт да. А бирок тандалган кадрлары ошол деңгээлге жетишпейт. Адистик жана усулга жооп бербей, жана ушул президентти артка тартып аткандай мага сезилет. Баарыбы? Анткени тез кадрлардын алмашуусу, жанагынтип кармалуусу, жанагындай жаман иштерге баруусу, күндү жаңылыктарды окуудан жүрөк титиреп, баягы жаңылыктарды мен өзүм дагы негизи эч кандай өзүмдүн дагы билбейм, негизи эле мен жанагындай Одноклассник деп башталганда эле Facebook, социалдык тармактарда мен жокмун. Кармалап да көргөн эмесмин, кирип да көргөн эмесмин, негизи менин дитим да барбайт. Илгери бир мага бир саясатчы айтчу эле, ошол мен депутат болуп турган убакта, ай Турдукан, мен ушул гезиттердин түрү көп. Биздин Кыргызстандык кичинекей мамлекетке киоскага барсаң, гезиттин түрүнөн башым айланат. 200дөн ашык гезит бар экен. Ушу гезит бир гезитти алайын десең 20 сом экен. Лепешка 10 сом турат экен. Андан көрө эки тандыр нанды алып үйгө барып чай ичмей болдум. Гезитти окубайдым деген сыяктуу мен такыр эле ушул тармакты неметким келген жок. Андан көрөк бир илимий жанагындай ушул конституцияларга түшүндүрмө берип, өзүмдүн ошол бир лекцияларымды жаңыртып, ушу илимий иш менен алек болуп атам да. 1,5 мүнөттүк убактыбыз калган экен. Конституция тууралуу эң негизги пикириңизди билдирип коюңуз.
Конституциялык 30 жылдык болуп калды мынакей. Мына 30 жылда ушу айтпадымбы, мына жер жаңырып, эл жаңырып, аламдашуу болуп атат. Ушундай бир эле күндүн ичинде өтө чоң жаңылыктарга ээ болуп атабыз. Мына ушуга жетишип үчүн дагы ушуга талапка жооп бере турган кадрларды даярдашыбыз керек. Ушул жагын өтө маани бербесек болбойт. Анткени бул биз Кыргызстан эң негизинде ошол коопсуздук маселелерибизди чечип алышыбыз керек. Сырткы саясатыбызды өтө ушу мамыктай жүргүзүшүбүз керек. Анан эң негизгиси баарын кадр чечет, ушул жагына маани беришибиз керек. А так баш мыйзамыбыз абдан сонун. Баш мыйзамыбызды эми кагаз түрүндө калтырбай, аны иш жүзүндө иштеп беришибиз керек. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан ушу 5 май Конституциянын күнү менен куттуктайм сизди, юристсиз. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы биринчи студия программабыздын алкагында өлкөбүздөгү энергетика тармагындагы ГЭСтер тууралуу жана дүйнөдөгү энергетика тармагындагы жаңылыктар муну менен катар жакында келе жаткан 5 май Конституция күнүнө карата маек курдук. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.